Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 5 сабак мугалим үчүн эң күчтүү комиссия окуучулары деген тема боюнча кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эгер ар бир мугалим өзү үчүн эң чоң комиссия өз окуучусу экендигин билсе, өз абийири алдында ойлонуп тартынса, өзүн өзү контроль кылса эң сонун болмок. Кимдер жана эмне үчүн мындай иштейт деген суроо туулушу мүмкүн. Институтту эптеп бүткөн, теориялык билими тайкы мугалим. Институтту жакшы бүтсө да эски багаж менен жүрүп, өз билимин өркүндөтпөгөн мугалим. Педагогикалык кесибине кызыкпаган мугалим. Ден соолугу үй бүлөсүндө, турмушунда бир орчундуу проблемасы болуп, даярданууга убактысы болбогон адам. Бул шарт эми бир жылда 1-2 жолу болуусу мүмкүн. Ошондо да антип сабак өтүүгө жол бербөө керек. Анткени бир ошондой сабак менен окуучулардын алдында абийирди кетирип алышы мүмкүн. Бир убакта жакшы эле иштеп, атак даңкка конуп мүмкүн көз боемоочулук менен сыйлыкты алууга жетишкен, эми болду деп жүргөн же чарчаган мугалим. Бир кезде алган атак даңкы даражасына машырканып, башкалардын урматы изат кылып айтышка ийменгенинен пайдаланып, эптеп иште күн өткөрүп, дагы эле мен деп комиссия келсе бир катырып сабак өтүп, баарынын оозун ачырып коюп сүйлөп жүргөн мугалимдер да бар. Өзү иштебей, иштегенди шылдыңдап, маскаралап жүргөн мугалим. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай өтө таамай жазган экен чындыкты. Азыркы күндө деле биздин арабызда мындайлар жок эмес. Администрациянын ишенимине түрдүү жолдор менен кирип, жакындашып алып, көз боемоочулук кылып жүргөндөр. Иштегиси келсе да башкаларды көрүп, ошолорго ылайыкташып, окшош иштөөгө мажбур болгондор. Маани берип, кулак салып окусаңыздар, урматтуу угармандар, бул жерде ар бир айтылган ойдо терең мазмун жатат. Өзүнүн терең билими, бекем ички ынанымы жок, башкалардын сөзүнө кирип, ошолорду эптеп ээрчип, катарга кошулуп иштеген мугалимдер. Эки жүздүүлүк менен ар күнү өзгөрүп иштеп жүргөндөр. Мектептеги каталык, адилетсиздикти көрүп иштегенден көңүлү сууп, өчөшүп, таарынып иштегендер да бар. Өзүнүн катасын өзү сезип, бирок түзөтүүгө теориялык билими да, практикасы да жетишпеген, методикалык жардамга муктаж мугалим. Адашып, алданып жүргөндөр. Аракеттенет, бирок иштин көзүн, жолун билбегендер. Сабагы өтө көп, даярданууга убактысы жок мугалим. Бул мугалимдерге эскерте турган сөз, 1-класстан жогорку класстардын бардык эле окуучулары бул көз боемоочулукту биздин өзүбүз даяр эмес экенибизди, эптеп иштегенибизди бетибизге айтпаса дагы балдар сезип, билип турат. Көз карашы, мамилеси менен айкын бизге билдирип турат. Алар бул жөнүндө өз ара сүйлөшөт. Биздин интеллектуалдык даражабыз, педагогикалык чеберчилигибиз, адилеттүүлүгүбүз, адамгерчилигибизге окуучулар да баа коюшат. Урматтуу кесиптештер, муну окуучулар ата-энелерине, элге айтып барат. Ошентип бизге оң жана терс имиджди окуучулар түзөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эң өкүнүчтүүсү, алар өмүр бою биздин мындай сабактарды өзүбүздү шылдыңдап айтып, күлүп жүрүшөт. Алардын бизге берген терс баасы комиссиянын баасынан да күчтүү, таасирлүү жана узак мөөнөттүү болот. Демек, урматтуу угармандар, мына ушул бир сүйлөмдөн эле биз кандай мугалим экенибизди дагы аңдап койсок болот. Алардын бизге берген терс баасы комиссиянын берген баасынан да күчтүү. Ошондуктан ар бир сабакты жакшы даярдык менен өткөнгө аракет кылалы. Мына ушуну түшүнүп, ойлонгон мугалим эч качан антип сабак өтпөсө керек. Көз боемоочулукка, үстүртөдөн эптеп иштөөгө жол бербейт деп ойлойм деп агай ушуну менен бул теманы жыйынтыктаган экен. Кесиптештер, сабакты жыйынтыктап жатып, агай дагы бизге айтып жүргөн эң жакшы кеңешин дагы сиздерге айта кетейин. Көпчүлүк учурда жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы деп абдан даярданып, эң укмуш санарип технологияларды бардыгын колдонуп туруп сабакты
бир өтүп коебуз да ошону менен жүрө берет экенбиз. Агайдын бизге айткан сунушу силер сахнада эмес сабакта мыкты мугалим болгула деп көп айтат. Андыктан ушул сунушту сиздерге дагы айта кетейин. Сахнада эмес сабакта окуучунун алдында мыкты мугалим бололу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.